Манапжанов Билал Нокен, Анарбаев Урыскелди Аксы. Спорттук кол күрөш түрү Аксы районунун аймагында жогорку деңгээлде уюштурулду. Ага Жалал Абад облусунун район шаарларынан келген спортчулар күч сынашты. Мелдешке 12 жаштан 70 жашка чейинки жаш курак боюнча күрөшүү жобосу бекитилген. Бул жерде сеньор, сапиньор, юниор деген бүт балдардын бардыгы 12-10 жаштан өйдө карап кете берет. 12, 14, 16 бүт балдарды азыр ушу биринчиликке, республиканын биринчилигине растап атабыз. Бүт аракет кылып атабыз. Тандоо жакшы, Кудай кааласа оюн өтө жакшы өтүп атат. Мыкты өтүп атат десек болот. Жалал Абад облусунун район шаарларында кол күрөш боюнча мелдеш 2016 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул жолу Аксы районунун аймагында алгачкы жолу өтүүдө. Район шаарлардан 250ге жакын спортчулар келген. Мелдешке балбан кыздар да чакырылган. Качканыма 2 жыл болду. Буга чейин көптөгөн ийгиликтерди жаратып келгем. Атаандаштар менен жакшы эле 3 жолу чыктым, үчөөндө тең без поражения победага кетип атат. Республикага отборный тур болот. Буну жеңсек республикага даярданып, республикага барабыз. Оюн жогорку деңгээлде уюштурулганын мындагылар белгилешет. Келген спортчулардын ден соолугун көзөмөлдөгө жергиликтүү ак халатчандар да тартылган. Буга чейин мындай чоң деңгээлде областын чемпионаты өтө элек экен. Биринчи жолу бизге биринчи жолу өткөрүп атат. Жалал Абад областынын чемпионаты. Майда турнирлер өткөн. Ийгиликтер кол күрөштөн жакшы болуп атат. Кудай буйрузда дагы жаштар чыгат деген ойдобуз. Эртең чемпионат Кыргызстандан лицензия алса да Азияга барышат Кудай буйрузда. Аталган спорттук иш-чарага дүйнөнүн 6 жолку, Кыргыз Республикасынын 8 жолку чемпиону Байтур Абжалбеков өзүнүн калыстар командасы менен калыстык кылышты. Ал өз тажрыйбасынан бөлүшүп, өспүрүмдөргө туура күрөшүүнү жана туура ыкма жасоону көрсөттү. Мындай спорттук иш-чаранын байма-бай өтүп турушу балдарды жосунсуз жоруктарды жасоосун алдын алат жана спорт менен машыгып, сергек жашоо образын жаратат. Тагайбек Акматов, Акназар Сулайманкулов, Аксы району.